Биз ушундай уй чарбасына келген болчубуз. Саан уйлар, бул жерде букалар жок. Жалаң саан. Жалаң саан уйлар экен. Анан басып кете берели, тартып коюп. Бул жерде байке канча баш бар? Биянда 20 баш, биянда 20 баш. Общий 40 баш да. 20-40 баш уй бар экен. Узундугу 50 метр сарайдын. Сарайдын узундугу 50 метр. А так расстояние 1,70-тен алгылар. 1,70. Стяжканын үстүндө сороковка пол. Обязательно жылуу болуш үчүн. Көп болду да салынганына байке? Сарай салынганына 7 жыл болуп калды. 7 жылдан бери саануу менен заниматься этебиз. Шүгүр, берекеси бар. Бул тиги канча уйдан баштадыңыз эле байке? Эң башында 3 үйдөн эле баштаганбыз. 3 уйдан. Андан техникалар сатып, бир 10 уйдай алып келдим, ошо менен кетти. Төл кылып эле, ургачын сатпай. Только жакшы уйду каяктан табасың? Эч жерден таппайсың. Только өзүң осенение, жакшы бука кошосуң. Ошондой күтөсүң. Ошол менен музоолорду кармап, ургач музоолордун постоянно алып калам. Эркектери чоңоюп байлап сатып берем да, ой. Эркектери байлап кетет, ургач болсо төл болуп көйгөнгө кете берет. Жыл сайын 12-13 баштан кунажындар кошулуп берет. Ошондо байке 3 партия кеткен да уже. 3 уйдан 40 уйга жетиш үчүн жана сурашат го, сеникиндей 50 уй же болсо 50 бука бакканга кантип жетейин деген суроолор берилет да комментарийлердечи. Ошо канча жыл кетет? Божомун менен. 3 уйдан болгондо эми ошо 3 уйдун эле музоосун күтө бербестен бөлөк жумуш менен да заниматься этебиз да биз. Жер менен иштейбиз, урожай сатабыз, урожайдан түшкөн ошону кошуп келе бергенбиз. Бир 3 уйуң болсо, анан бир 20 гектар пойлаң жериң болсо, ошол жака урожайдан пайда көрүп, походу уй менен эмени салыштырып жердичи. Экөөнүн бир доходун бири-бирине салыштырып берсең ошо багышына да жеңил болот. Өнүгүүңө да бачым болот да. 3 үйдү эле күтпөстөн башка да каражаттар таап кошо берге турбайсыз демек, э? Ошо менен сүт менен заниматься этем, жайлоого алып чыгам. Жайлоодон ошо сүттү өзүм чогултам, полный элдикин да алам, өзүмдүкүн. Башка кишилердикин дагы, э? Бул чарба деген негизи бул айыл кайсы эмне айыл? Чымгоргон айылы. Чымгоргон деген айылда экен да. Анан жайлоого каяка башат байке бул? Жайлоого биз Октокойго барабыз да, ти. Жакын да бияка? Бияктан деген 50 километр болот. 50 километр, э? 50 километр болот. Могу акырлар жакшы салынып тур байке, э? Акырлар ар бири отдельно салынган. Ар бирөөнө порциясы менен берилет. Бири-бирине жегенде болчу. Режимге да бөлүнүшөт да, режим менен жегенге. Режим, э? Коюпту өзүнчө сурайын. Биякта байке жакшы көрүнбөй калып атат, э? Тукум. Эмне тукум уйлар бар? Биякта тукумдан кыргыз уйлары, көбүнчө кыргыз уйлар өзүнүн жерден келет аткан. Анан алатоовский уйлар, Алато, шведтер бар, швец, сименталлар бар, сименталдар, черно-пёстрыйлар бар. черно-пёстрый. Ошо? Черно-пёстрый, швец, алато, симентал, э? 4 уй. 4 тукум бар экен да. Бирок алар баягы өзүңүз күтүп, улам жасалма уруктандырып, Жыл сайын быйыл ошо Галштейн, ангустардан куйдуруп атабыз да. Быйыл, э? Быйыл. Ангусту эмнеге куйдуруп атасыз? Ангус эми эркек мясной породага эме болот да. Эркек болуп калса, Мясной порода эмеси чоңоюшу бачым, анан жылдан убакыттан утасың да биякачы. Бир жылда уже кыргыз уйлардын букаларында 3 жыл күтсөң, буларды бир жылда эле ошо бирдей баа болот да. Эт жака оодарып, э? Эт жагынан. Эмеси сүт багыт жагынан сүт багытынан эле билбейм, жакшы деп атышат эми осенение кылып аткандар. Ургач тууп калса кандай болуп калат? Ургач тууп калса сүт багытына кете берет. Жыры жакшы дейт да, жыр. Биз эми сүттү өзүбүз апарып ыздабайт этебиз да эмегечи. Приёмкагачы. Биз жыр менен ыздабайт этебиз да. Ошонусу маанилүү болуп калат экен да. Ар бир үйдөн чогулткан жана сүтчүлөр ал литраж менен ала беришет да. Майлуулук болгондо майлуулук болсо акчасы көбүрөөк болот.
ошо завод берген баага жетесиң да. Майылы жок болсо уже ылдый арзаныраак баа болуп калат. Майлык болсо текшеришет. Текшерет же аппараттар бар, аппараттарга салып текшерет баарын. Сүт байке канча мал саат убакыты бар? Бияктан азыр 35 баш салып, где-то 400 литрдей сүт алабыз. 400 литр бир күндө? Бир күндө, 100 литрин музоолорго беребиз. 100 литр. Сразу музоолорду чыгарабыз, кээ бирөөнү эмсебиз. Кургак сүт бербейсиз беркинде? Жок, өзүнүн үйдүн сүтү. Өз чубакка сүт. Жакшы. Ошо 2 мал салат да, же 3 малбы? Жок, 2 эле мал салайт, эртең менен кечинде. Эртең менен кечинде. Тоюттан ошо эмени эле беребиз. Азыр уйлардын канча жашка чейин кармайсыз негизи? Уйларды эми жакшы уйларды почти картайып 90го чыкканга чейин кармайсыз да эми. До конца кармайсыз да баягы. Уже 14, 17, 20 жашка чейин. 20 жашка чейин. Кулдап келсиз да? Аягында уже картайганда уже букадан да качпай калат. Өзү белгиге берет да, букадан качпай калат. Анан все откормго коебуз. Жарма менен семиртип этке кетиребиз. Этке кетет. Эң алды канча литр сүт берет байке? Эң алды суткасына 30 литр. 30 литр, ошол бар ушакта? Бар, мына өзү салып аткан уй, мына могу. Ушулар Могу уйлар. 30 литрлик уйлар ушулар Могу шүйт. Могу кыргыз уй, могу алатоо. Могу кыргыз уй. Ийгете дегендер. Мынакей жаңы эле салып атыптыр ушулар 30 литрден берет экен. Негизи орточо канча литр болуп калат? Ортосу где-то 20 литр. 20 литр? Бир суткада 20 литр. 15-тен 20га чейин. 15-тен 20. Таза 20, 15-тен 20га чейин. Эң алды биринчи туттун ажындар 12-13 литр биринчи туттар. Биринчи туттар 12-13 литр менен башталат экен да, зарыл да. А уже 3-чү туттуна барганда уже 20га жетет да. Көбөйөт. Жем чоюп. Жакшы. Эми тоютту айта кетели, тоютту кандай бересиз? Тоют маселесин пока эмне беребиз? Беде беребиз. Ошону эшкеле чыгып кетсек болот да. Беде чөп. Бедеден беребиз көбүнчө ушу беде. Кургак беде. Кургак тоют Анан бир мал жарма. Анан жүгөрү жем, упак аралаштырып беребиз. Биокорм. Жүгөрү жем, упакты экөөнү аралаштырып бересиз. Мисалы, рацион ошондо бир уйдуку бир күндө канча килограмм жем жеп калат, анан канча чөп жеп калат ошону орточо? Бир уй деген бир күндө бир уй жарым түк чөп жейт. Эртең менен 4 килограмм жем жейт, кечинде 4 килограмм жем жейт. 8 килограмм Упак менен жүгөрү аралашкан 8 килограмм жем желеткен дагы, анан жарым түк чөп кетет экен. Жарым түк чөп кетет бир уйга бир күндө. Беркиндей нымдуу сыйлас же болсо сынаш андайды буюрса болот. Буюрса техника жаңы келип атат. Пландап атыптырсыздар аларды. Жакшы экен. Достор, ошондой экен. Рационду өзүңүздөр деле көрдүңүздөр. Мисалы 15 литр, 20 литр бериш үчүн жок дегенде 8 килограмм жем жеш керек экен да. Анан жарым чөптү жеш керек экен. Жарым пресс чөп, жарым түк. Жарым пресс. Таза беде да, таза беде. Бул музоолор кайсы эмне букадан чыккан музоолор байке? Музоолор эми биякта эмелер бар, сименталдар бар. Могул симентал окшойт маяктан түшкөндөр. Сименталдар бар, анан красно-степной деген уйдурганбыз. Ошону жаңы коштуңуз да? Черно-пёстрый бар. Анан эми Алатоовский көбүнчө Алатоовский да. Көбүнчө жайлоого ошолор өлөт. Алатоолордо мо күрөңдөрдүн баары Алатоовскийлер. Анан тиякта таза сименталдар бар. Муну жасалма уруктандырыңыз байке же булар букалар, уруктагылар тияктагылар. Уруктан түшкөндөр тияктагылар булар букадан түшүптүр Булар деген ошондо байке жайлоодон качып калгандар да. Жайлоодон качыптыр, анан бир моментте тууган окшойт булар Булар март айында. Айырмачылыгы бир күндө деле бир 3-төн 4төн тууган окшойт 4төн тууган күндөр болот да. Ошо 4төн 5тен тууган. Айлары бирдей экен. Булар канча айлыктар болуп калды байке? Булар эми 1 айга жетелектер.
1 айга жетеликтер. Мынакей жакшы экен торпоктор. Тура 1 айдан ашкандары биякта, анан 2 айлык, 3 айлыктар биякта. Базар барбыз. Мақта турабы? Молар. Булар уже таза симменталдар да, сарылар. Сарыларбы? Ти уйлардан ошондо түшкөндө Булар уже 2,5 айлыктар болду. 2,5 айлыктары. Булар 1,5 айлыктар болду. Биякта байке түшкөндө төл ургачысы кандай болуп түшөт, эркеги кандай болуп түшөт баягы пайыздык эмне деп койчу эле? Өзүшү же көлөмү. Ошо үлүшү. Көлөмүн айтып атасың? Жок. Мисалы, соотношение деп коет эмеспи? Ургачысы көбүрөөк же эркеги көбүрөөк дегенчи. 50 деген сыяктуу. Эркеги көбүрөөк болот. Эркеги көбүрөөк түштү быйыл, Негизи ургачы мындай 70% ургач түшүп, же болбосо баягы 50%тан көбүрөөк ургач түшкөн күндөр болобу? Жок, негизи эле постоянно 70% эми эркек. Негизи жакшы уй эркек тубайт да, ама ургач тубайт. Редко тубайт. Мисалы, бир уй 20 жаштында 15 музоо турса, ошо 15 музоонун экөөсүн эле ургач туйт, калганын эркек туйт да. Жакшы уйлар негизи жалаң эркек туйт да. Ургачы редко туйт. Ургачы тукум калтырат, бирок 2 жолу эле туйт. Ашып кетсе. Жана 30 литр берет деген уюм ошо жашы да келип калды. 2 эле жолу ургач туйду, алган бүт эркек туйт берди. Почти 13 музоодай туйду да. Идишти тартып коюн. Мына сүт бергенде дагы ушундай упчу менен көнгөн булар. Муну байке жана туугандачы уусту эмискенде ушул упчу менен уусун эмисип туруп эле анан кийин болду, колго чыгарып таштайсыз. Канча күндө чыгарасыз уустан? Уустан 3 күндөн кийин чыгарып таштайсыз. 3 күндөн кийин, 3 күн энесинин уусун өзү эмет. Андан кийин 4-күнү күнү сүт бере баштайт турбайсызбы? Сүт колго чыгарып таштайсыз, чтобы музоону киргизип тартып лишний жумушту алчы. Колго бир ирет берип таштайсың. Жеңил, оңоюраак да болот. Анан кийин уй жирность жакшы болот да. Негизи уйдун сааны эң биринчи шылдыр сүт чыгат, андан кийин эң аягы эме чыгат, жирный сүт чыгат да, эң аягы. Аягын негизи музоо эмисең, аягын ошо музоосуна ката берет да, уйларчы. Ийбей жана ката берет. Анан аягында музоону кое бересиң. Ошону жирный сүт болот да. Биз жырга иштейбиз да. Сүттү биринчи саап туруп анан аягын калтырат экенсиз да. Жакшы экен. Бул болсо тажрыйбадан баягы көргөнсүз билесиз. Тажрыйба көргөн. Негизи апам илгертерден колхоздун саанчы болуп иштеп келген. Газетага чыккан, телевизорго чыккан ошо Союз убагында эле. Жакшы саанчы болгон да. Жакшы байке. Музоолор, торпоктор канча айга келгенде же болбосо жумасына келгенде чөп жеп башташат? Музоо негизи туулгандан кийин 3 күндөн кийин эле чөп жейт негизи. 3 күндөн кийин эле? Чөптү 3 күндөн кийин өзүңүз бере баштайсызбы же? Чөп постоянно турат. Чөптү постоянно салып коебуз. Чөп жейм тура берет. Бул чоңдорду көрүп кичинекейлер жей берет да. Туулгандан кийин 3 күндөн кийин уже аракет кылып чөп жеп баштайсыз. Өздөрү эле. Жем бересизби байке буларга? Жем, бир мал жем беребиз. Жем бересиз. Жем беребиз, ана витамин, сүткө витамин кошуп беребиз. Сүткөбү? Обязательно мындай витаминдер бар, порошоктор. Өсүшүнө, сөгүнө. Ушуну такай кошуп берет турбайсызбы? Постоянно 4 айына чейин. Премикс экен да бул, Өсүшүнө эмесине жашса. Эми түрлүү витаминдер бар. Обязательно кошуп беребиз. Могу чоңдор дагы эме 4 айына чейин беребиз. 4 айына чейин? 3 ай болуп калды. Чоңдордун 3 ай болуп калды да? 4 айга чейин сүт эметкен да, андан кийин чыгат экен да болду. Андан чыгат, андан жем жейт, жайлоо кетет. Жайып салат менен. Чоң нар жактагы кызыкпайт деле окшойт, Иә. Кызыкпай калган окшойт. Ал билет, кичинекей ичкенде чоңдор өстөр келет. Очередь күтүп атышат да аларчы. Жакшы. Ушундай чөп короо экен, жабык, чөп чирип кетпейт биздикине окшоп. Биз болсо чөптү жийип туруп былтыр жаганда бүт чирбеди. Бул негизи биз да башында ошо сыртка жыйначыбыз, андан кийин мындай синабал салдык. Бул 6000 түккө арашат. 6000 түк, 6000 түк кирет бияка. Синабалды да көрсөтөйүн, мына ушундай салса болот экен достор.
көрсөңүздөр болот. Бул негизи атамдын идеясы. Бул размерлери кандай байке мунун? Размер узундугу 20га 10. 20га 10 20га 10 экен. 6000 жүк тээд үстүнө чейин кетет да байке. Аягына чейин. Жакшы экен. Ортосунда ушундай стойкалар бар экен. Байке канча гектар жер иштетесиз ошондо? Негизи общий 30 гектар жер иштедим. 30 гектар жер. 10 гектарына беде себем, 20 гектарына жүгөрү да. Жүгөрү. Анан дагы бир дополнительный 5 гектар арпа себебиз жемгечи. Жемге. Жылкыларга. 20 гектар жүгөрү ал жемгеби же чөпкө? Ал жемге да колдонобуз. Бир где-то 25 тонна жылына 25 тонна жейм. Малга салам 25 тонна. Жем катары? Жем катары. Калганын кармап баасы көтөрүлгөндө сатып жиберем. Өзүм тияк кампам бар. Анын тиги талдары майдалап алып деле кете береби? Майдаланып же майдалап беребиз, дробить этип беребиз. Обязательно майдалап беребиз. Майдалабаса ал сиңбейт да. Артынан кайрылып чыгып кетет. Бияк жак эмне байке? Бияк жылкы сарай. Жылкы сарай, жылкылар жокпу же барбы? Жылкы бар. Ошо тазаганда жылкылар былтыртан бери, 1 жылдан бери заниматься этип келатабыз, акырындап. Жаңы баштадыңыз муну, полукровтордон. Сонун экен. Мына достор, ошондой көп жер керектелет экен. Кошумча чөптү сатып аласыз да? Жетпей калса же кошумча чөптү айыл ичинен өзүм сатып алам, калганын өзүм жыйнайм. 30 гектар жыйнайм. 10 гектарын беде 10 гектар 5 гектардан 10 гектарга чейин да. Жетпей калат экен да ошондо деле. Кошумча кайра сатып аласыз жазында. Тиги уйларды мен жана сурабай калбамбы? Жайлоодон кайсыл убакта келет, анан жазга чейин канча убакыт кармайсыз сарайдын ичиндечи байлапчы? Майда кетебиз, 5 ай жайлоодо болобуз, 5 ай. 5 ай. Сентябрдын аягында келебиз. Сентябрдан баштап болуп жазга чейин сарайда болот. Жазга чейин ошон жарым жылдай убакыт болот да? Ошондо 5 ай жарым жыл жайлоодо болот, жарым жыл колдо болот да. Жарым жыл жайлоодо, жарым жыл колдо. Уйлар такай байланып турбайт да байке? Байланып турат, түшкүсүн кое беребиз. Түшкүсүн бош болобу? Түшкүсүн кое берип эме кылабыз, прогулкага чыгарабыз. 2 саат айдап барып, чүйгө алып барып сугарабыз. Ошол жака күн өстөп прогулка кылып бастырып, ары бери кайрап байлайбыз. Түшкүсүн сугарып келип сугарабыз. Саан убактарына байлайт турбайсызбы? Такай жатпайт экен да ошондо басып турат экен. Басып бир маал бастырабыз, ошо басып. Разминка да. Басып саан. Абдан сонун. Мынакей чөптөр. Ушул жака жыйылат экен. Жанагы айтып аткан жерлер ушул жака чыгат экен да, байке? Прогулка ошо казыр тоонун этегине барасыз эмеге. Чүй деп коесуз, суу агат ошо. Ошо чүй менен бар токмоктон ары барып Бишкек барат, Бишкектен ары Казакстанга кирип кетет да негизи. Суу, Мынакей сарайдын тышы. Байке жанагы сүт өткөргөндө өздөрү келип алып кетет да? Жок, өзүм алып барып приемка, холодильничек биякта, айылда холодильничек бар, приемщик. Ошол жака алып барып өткөрөбүз. Өзүңүз өткөрөп турбайсызбы? Объем бар да. Кышкысын канча сомдон кетет, жайкысын канча сомдон кетет байке? Кышкысын негизи жыр менен эсептегенде кышкысын жыр жакшы болот да. Канча жыр? 26 сом, 27 сомго чейин өткөрөбүз. Кышында, Могу кышты аяктап уже жазга кирип келатканда уйлар тууп баштайт. Уй тууганда негизи жыры жок да. Жаңы тууган уйдун жыры жок болот. 3 ай 4 айга чейин жыры жок болот. Анан кийин көккө чыгат. Көккө чыкканда, апрель майда. Ошондо да жыр чөт да. Анда уже 20 сом, 18 сомго чейин, 17 сомго чейин чүк болобуз. Кышкы мезгилде жыр канча болот байке? 3. Кышкы мезгилде ошо завод берген 3-6 эмеге жетебиз да. 3-6 пайызга чейин жетеси? Мисалы завод 26 сом, 27 сом 3-6 менен берет. Ошо 26 сом 3-6 жыр өтөрсөң 26 сомду аласың. 26 3-6га жетпей 3-4, 3-2, 2-8ге чейин азыр 2-6га чейин түшүп калдык азырчы. Жыр жок да, жыр слабый. Ошондо жаңы тууп атат. Баасы дагы түшүп калат ошондо. Баасы да ылдый азыр 18-19 сом түшүп калды биз. 3-6 бизде пиккен да байке ошондо. 3-6 завод өзү коет да ошо. Завод 3-6 койсо, баасындагы эң жогорку баада алат экен да ошондо. Ошондо жогору болот.
түшүнүктүү 3-6%. Бизде болсо нарында 3-6 эмес 3-2% менен алат экен. Эң жогорку болгон. Себеби бизде той андай жок да. 3-2 деп коет экен да, анан 3-2% менен ошо жогорку баада алат экен. Демек бул жакта 3-6% жогорку майлуулук.